Руслан Мустафаевич, биринчиден ишиңизге ийгиликтер болсун, колдойбуз. Ошол менен эле чогуу жогоруда кесиптештерибиз Медер Кубанович аябай туура маселени айтып кетти. Кыргызстанда көп улуттун өкүлдөрү жашаган менен, бирок аскер кызматына көбүнчөсү ушул барышпайт да. Ушунда жеке көзөмөлүбүзгө алып, ошолорду күчөтсөңүз. Андан кийинки маселе, урматтуу Руслан Мустафаевич, бизде ушул Ош областынын Кара Суу районунун Акташ айыл өкмөтү Өзбек Эл Республикасы менен чектеш жайгашкан. Мына быйылкы жылы ушул ортодо эки мамлекетти бөлүп турган Савай каналы Өзбекстан тараптан бетонировать этип жасалып атат да. Бирок тилекке каршы жасалган менен коопсуздук сакталбагандыктан мына жакында эле жаш бала ошол жерде агып кетип кайтыш болуп калды да. Ошондуктан ошол жерге бир чек арага атайын бир колючий проволока тартабызбы, айыл өкмөттүн же болбосо жергиликтүү бийликтин күчү жетпейт ал жерде тосконучу. Ушул маселени да жеке көзөмөлүңүзгө алып койсоңуз, бул элдин суранычы, талабы.